Достор, эгер силер ишеничтүү таксопарк издеп аткан болсоңуздар, мен силерге баягы эле ишеничтүү парк Формула таксопаркын сунуштайм. Таксопарктын комиссиясы болгону 1,5%, таксометрдин өзүнөн моментальный вывод жана ошондой эле таксометрдин өзүнөн заправка. Москванын болгон регионунан автокурьерге жана таксиге кошулуп иштесеңиздер болот. Алдыңыздарда көрүп турган номерлерге чалып, жазылып, биз менен чогуу иштеңиздер. Так, достор, Рябиновая улица келдим. Рябиновая болуп айтылабы же Рябиновая болобу? Короче, ошол жака келдим. 1833 рубль. Немеден келдим? Гостиница Редисон, Украина. 1833 рубль. Анан өткөнкү видеолордо баягы результат в конце сменадан кийин канча болду, ошолорду отчет кылбай калбадымбы? Ошого көбү жазып атат да. Канча болду отчетто эмнеге жок, конце канча болду айтпайсыңбы депчи. Анан ойлоп койдум, баягы бир маал ажиотаж болуп кетпеди беле? Айтпагыла, көрсөтпөгүлө депчи. Анан ошого жараша мындай көрсөтпөй калгам. Кайра ойлондум да, мен видеомду көргөндөр бүт эле мына силер көрүп атасыңар. Мени көргөнү чыкпай элесиңер да. Баарыңарга эле кызык, канча таап атат, канча болуп атат, в конце канча болду экен, канча расход болуп, расходдон кийин канча таптı экен депчи. Мен деле башка блогерлердин бүт эле биздин такса блогерлер бар го, баарынын видеосун көрөм. Анан мага да кызык да өзүмөчү. Кайсы поездкасы канча чыкты, каяка канчага барды, анан в конце смены канча акча тапты. Мага лично өзүмө кызык да, анан ойлондум. Башкаларга меникин, мисалы үчүн силер көрүп атасыңар, силерге деле кызык болсо керек депчи. Мындан кийин каждый сменадан кийин канча болду, кандай болду, бүт чыгарам буюрса. Ошондой деп чечтим. Ошону силер кандай ойлойсуңар? Ошону туура элеби чыгарганым же чыгарбай эле коеюнбу? Ошону оюңарда обязательно айта кеткиле, жаза кеткиле. Анан сураныч класс басып койгулачы. Мына азыр прям анткени бул активди көтөрөт да, ба видеонун просмотру көбөйөт ошого. Мен мисалы үчүн видео тартып атканым, каждый канча видео просмотр көп болсо, ошого мага кадимкидей стимул берет да, депчи. Тарткын келет да ошогочу. Анан эч кандай актив жок болуп, эч ким көрбөсө, кызыгы жок бул нерсени да тарткынгачы. Ошол достор. Так, достор, 2066 рубльга келдим. Коломенскаяга. Малая Никитская улицадан. Это где-то немеде? Патрик жакта, Патриарши пруды жактан 2066 рубль. Арзаныраак, но жоктон көрө жогору дейт. Так, достор, Рокоссовская набережныйга бардым, андан дальше Комсомольский проспектке келдим. 1800 рубль. Буларды болсо Никитский бульвар беле, короче, ошол жактан алып кеткем. Общий 10 километр. Время пути поездкада 20 минут болду. Завершаем. Анан ушул жактан бир нерсе көрсөтүп коюнчу. Мен рейтингим сүйүнчү 4.90 көтөрүлдү банки. Бул заказды 6 километрден бери атат. Алып кое берейинчи. Потому что премиальный тарифте бир минусу бар. Заказ албай койсоң, ушинтип пропускать этсең бир заказ. Эчке кармап коет да, бербейчи. Мону комиссия алып экен, комиссиясын көрсөтүп коюн дедим эле. Канча комиссия алат деп сурап калат. Общий 24 заказ отменен. Заказ отменен, алыс болгон үчүн. Комиссия. Ала элек до сих пор. Общий 24 9, 25 деп коюнчу, 25% алат бизден комиссия. Жана да бир заказ албай койгом. Тоже баягы эле пьяный. Трезвый водитель. Алысыраак болчу. Комиссия алып элек дагы эле. Жаңы элек болсо Большой Савинский переулокко бармак экен. Ошол. Так, достор, 7 минута. Ресторан Люми дейт го, Люми. 2606 рубль 7 минутада. Нормальный заказ болду. Достор, могу көп ушул тарифке кызыккандар көп болуп атпайбы? Анан суроолордо берилген, часто постоянно берилген суроолор бар. Ошолорго бир жооп бере кетейин. Бир эки эле суроо постоянно берилгенче. Бул тарифке кантип өтсөм болот, совет берип койчу, ушундай комфорт плюста иштейм депчи. Анан на самом деле аккаунты жоктор менден көп сурайт. Бизнес аккаунт ача электерчи. Машина кайдан тапсак болот депчи. Ошолорго баарыңарга бир жооп берип кетет элем. Биринчиден
эмнеден башташ керек деп сурагандарга ошо биринчи бизнес аккаунт ачкыла. Азыр прям бул тарифке эртең өтөм дебесеңер деле бизнес аккаунтка азыр өтүп кое бергиле. Бизнес аккаунт ачылып тура берсин. Ал эч кайда жоголбойт. Ал бизнес аккаунтту тест тапшырып, интервью өтүш үчүн машинанын кереги жок. Силер азыр эконом класста иштейсиңерби, комфорт плюста иштейсиңерби, без разницы. Машинанын ал жака тиешеси жок. Аккаунтту ачып кое бересиңер, тест тапшырып, интервью өтүп, аккаунтуңар ачык тура берет. Любой каалаган күнү машина, жакшы машина, бир жакшы вариант, арендасы арзан, же болбосо өзүңөргө сатып алам деп жүрсөңөр, сатып алганга чейин аккаунтуңар ачык эле тура берет. Машина болгондо чыгып кете бересиңер. Аккаунт ачып койсоңор, бир жакшы вариант арендага чыгып калса, сразу алып алып чыгып кетесиңер да. Көбүнчө сурайт менен, аккаунт жок эле, машина, биринчи машина табыш керекпи депчи. Машина табыштын кереги жок. Биринчи ошо тест тапшырып койгула. Тесттен өткөндөн кийин экзаменге жазылып койгула. Экзаменге жазылып коюп, анан ошол күнү экзаменди өтүп койгула. Азыртадан жана YouTube'да толтура видеолор бар. Как пройти экзамен на бизнес-класс десеңер, толтура варианты чыгат. Ошолорду көрүп, кайра көрүп, түрлүү видеолор бар, ар ким өткөн. Ошолордун баарын көрүп, ошол жерден салыштырып көргүлө. Часто задаваемый кайсы вопростор экен. Ошолорду жаттап алсаңар, баягы видео интервью өтүп атканда суроолорду бергенде тесттен тарс-тарс жооп берсеңер, ошо менен ошону өтүп кетесиңер да. Ошентип жооп бермекмин бул суроого. Анан дагы ушул машина канча тарифте иштейт? Только бир эле тарифте иштейт, могу Mercedes V-класс. Только минивэн премиумда, башка тарифте иштебейт. Жалгыз эле бир эле тарифте. Ошон үчүн биз көбүрөөк заказ күтүп отуруп калабыз. Жана трезвый водитель деген да тариф кошулсак болот. Ал бүт премиальный тарифке доступный трезвый водитель. Бизнес, премьер, элит, минивэн, премиум, круиз. Ушу 4 тарифке доступный. Башка мисалы үчүн эконом, комфорт плюска доступ жок. Эгер силер экзамен өтүп койсоңор, анда доступ ачылат да. Доступ еще силер ошо машина уже бизнес класста иштеп отсаңар ачылат. Трезвый водительге. Дагы эмне жөнүндө айтып кетмекмин. Ушул часто ушул эки суроо берилет. Ошого ушундай деп жооп бермекчимин. Иштесеңер болот бул тарифтечи. Анан менден сурайт, жумуш кандай болуп атат, жумуш чота сени көрүп атат, слабый болуп атат окшойт, же болбосо жумуш жакшы болуп атат окшойт депчи. Мен силерге показатель эмесмин, мен силерге көрсөткүч эмесмин. Мени карап, жумуш ушундай, бул тарифте ушундай болот экен деп эч кандай настрой койбогула. Мен балким вообще эле слабый иштеп аткан чыгармын. Бирок мен билем, мен слабый иштеп атам. Мен балдарды, бизде группа бар да, В-класс. Менден жакшы иштейт баары теңчи. Эң слабый иштеген эле, по-моему, менмин. Мен азыр ороз айында тем более слабый иштедим. Кичине расслабон менен жанымды кыйнабай деп. Эми Кудайым буйрса жакшы иштегенге аракет кылам. А так балдар иштеп атат жакшы эле. Эрте чыгып, кеч кирип, күндүз иштеп атышат, күндүз жумуш жакшы эле болуп атат. Мен только ночь чыгып атпаймынбы? Ошол. Анан эгер мен жакшы иштеп аткан болсом, тоже ага дагы настрой албагыла. Жумушту тиме кыйратат турбай бул тарифте жакшы табат экен депчи. Эми ар кимдики ырыскысы, ар кимдин таап турчу акчасы ар кандай жараткан Аллахым өзүбүздүн пейилибизге жараша берет эмеспи? Ошон үчүн эгер жумуш вообще эле сизде окшошпой жаткан болсо, демек өзүңүздү бир карап көргүлө өзүңөрдү. Балким бир жерден косячтетип, бир туура эмес бир нерсе кылып жүргөн чыгарсыңар. Ошол жагында караш керек. Раматылык Чубагач ушул жөнүндө көп эле нерсе айтып берген да. Эгер жумушуңар окшошпой жатса, ал жумуштан эмес депчи. Балким өзүңөр не то налево басып жүрөсүңөр, туура эмес нерселерди кылып жүрөсүңөр, ичип чегип депчи. Ошон үчүн өзүбүздүн дагы биринчи очеред ниетибизди, пейилибизди оңдош керек. Ошого жараша анан жараткан Аллахым баарыбыздын ырыскыбызды тапканыбызга берекесин берет. Ошол достор, ушундай бул суроого ушундай жооп туура жооп бердим деп ишенем. Эгер дагы бир туура эмес жооп берип, бир кемчиликтер болсо, комментарийге жаза кетиңиздер. Лайк, достор, лайктан жакшыраак басып коюңуздарчы, сураныч. 10 миңге жетип атат, но лайктар бир 500гө жетпей атат. Просмотр 10 миң болуп атат, 10 миң киши көрүп, но лайктар 500гө жетпей атат.
еще подпискада аз болуп атат достор. Подпискада кылып коюңуздар, сураныч силерден. Достор, ушу менен бүгүнкү смена бүттү. Азыр саат 4:30 болуп атат. Мен үйгө кетип атам. Азыр үйгө барып, жуунуп тазаланып, дарат алып мечитке жөнөмөй, бүгүн айт намаз. Жаңы эле Внуково келдим. Анын алдында дагы Внуково келген болчумун. Алдыңкы заказ Внуково келгенде 3275 рубльга келгем, Славянский бульвардан. Андан кийинки заказ центрга түшүп эле кайра обратно Внукового берди. Кайра обратно 3433 рубльга келдим. Азыр Внуководан чыгып бартам, үйдөгөстө кетип бартам. Азыр мен үйгө барып жуунуп тазаланып, мечитке жеткичекте эле бир 6 болот экен. Ошол достор, бүгүнкү видео жаккан болсо лайк басып коюңуздар. Лайк просмотр жакшы болуп атат, Кудайга шүгүр. Бирок лайк аз болуп атат достор. Лайк басып элек болсоңуздар, лайк басып коюңуздар, сураныч силерден. Азыр басып коюңуздар. Комментарий жазып коюңуздар, өзүңөрдүн ойлоруңарды, эмнени туура эмес кылып атам, ошол жөнүндө айта кеткиле. Дагы кандай кылып жакшыраак, көп дагы эмне жөнүндө айтып берейин, ошол жөнүндө жаза кеткиле комментарийге. Ушу менен орозо бүттү. Орозо Кудайга шүгүр, эч кандай карызы жок, аябай жеңил өттү. Жараткан Аллахка чоң ыраазычылык билдирем. Баардыгы жеңил болду. Анан баарыңыздардын кармаган орозоңуздар жараткан Аллахым кабыл кылсын. Ошо орозо айында кандай дуа тилектерди кылган болсоңуздар, баарыңыздардын дуа тилектериңиздер кабыл болсун. Кудайым буйрса баарыбыз тең мекенибизге аман эсен жетип алганга жараткан Аллахым насип кылсын. Бүгүнкү айт келип калды. Баарыңыздардын айтыңар маарек болсун. Айт майрамыңыздар менен баарыңыздардын. Кийинки айтта Кудайым буйрса кийинки айт намазын өзүбүздүн мекенибизде, өзүбүздүн жерибизде, өзүбүздүн бир туугандарыбыз менен чогуу бир жааматта болуп, айт намазын бирге окуганга жараткан Аллахым насип кылсын. Ошол бүгүнкү ушу менен видео жыйынтыкталат. Жумуш результат кандай болду? Общий 11 миңге иштептирмин бүгүнкү сменада. 11 миңге жакшы эле, Кудайга шүгүр. Вторник күнү вообще жумуш жок күнү. Өзүм жумушка кеч эле чыккам. Хотя бы ушу айт намаз башталганга чейин кичине жүрө турайын деп аткери үйдө жатсаң, үйдө уктап каламакмын. Ошондон коркуп кичине айт намаз башталгачакты жүрө турайын көчөдө деп чыккам. Но жакшы эле болду жумуш. 11 миң иштедим. Андан расход бир 1000 рубльдын соляркасы кетти. Мойка кылган жокмун, жан жаап атат. Анан неме? Аренда бесплатный, потому что меники 6:1 как раз ошо вторник күнгө выходной кылып алгам. Ошол достор, ушу менен бүттү. Жыйынтыкталып кийинки видеодо көрүшкөнгө чейин аман эсен, сак саламатта туруңуздар.